Бүгүнкү темабыз клетканын физиологиясы. Сабактын негизги максаты клетканын көбөйүү жолдору менен таанышып, митоздун кандайча жүрөрүн жана анын фазаларына токтолуп, башкача айтканда ар бир фазада клетка кандай өзгөрүүгө дуушар болорун жана канча убакытта бөлүнүп бүтөөрүн түшүндүрүү менен бирге биосинтез жана дүүлүгүүнүн маанисине токтолобуз. Клетка бөлүнүү жолу менен көбөйөт. Анын эки жолу бар. Түз же амитоз, кыйыр же митоз. Амитозда дегенде клетканын ядросу, андан кийин цитоплазмасы бөлүнөт. Бул өтө сейрек кездешет. Ал эми адамдын клеткаларынын көпчүлүгү татаал митоз жолу менен, кыйыр жол менен көбөйөт. Грекче митоз жипче деген сөздү түшүндүрөт. Ушул митоздун өзү 4 фазадан турат. Биринчи профаза, метафаза, анафаза, телофаза. Мына эми ар бир фазага токтоло кетели. Ошо ар бир фазада клетка кандай өзгөрүүгө дуушар болот. Мисалы, биринчи профазада клетканын ядросу өтө чоңойот. Хромосомдор спиралдашып буралышат. ДНК кыскарып, жооноет экен. Бул профазанын белгилери. Экинчи метафазада хромосомдор клетканын экваторуна жылышып, бир мейкиндикте жайгашып калышат. Ал эми анафазада хромосомдор эки-экиден болуп, экватордой жайланышат. Башкача айтканда жупташат. Төртүнчү фазабыз бул телофаза. Мында хромосомалар клетканын уюлдарына жакындашып жыла башташат. Буралуусу жазылып, узун жипчелерге айланышат. Хромосомалардын тегерегинде ядронун кабыкчасы пайда боло баштайт. Алгачкы. Андан кийин ядрочо калыптанат. Цитоплазма бөлүнөт. Анын натыйжасында жаңы эки клетка бири-биринен ажырап, жаңы эки клетка пайда болот экен. Эми ушул биз мисал келтирсек, мынакей, бир клетка экиге бөлүндү. Эми кээде мындай суроо туулушу мүмкүн да, ушул клетканын бөлүнүшүнө канча убакыт кетет болду экен? Канча саатта бөлүнүп бүтөт? Же шыр эле мындай бир нерсени бычак менен кескендей эле экиге бөлүнүп калабы деген суроо туулат да. Биз аны карап көрөбүз. Мисалы, ичегинин кээ бир клеткаларынын бөлүнүү убагы, же болбосо мындай митоз жарым же 1 саатка созулат экен. Ал эми клетканын бөлүнбөй тургандагы абалын интерфаза дейбиз. Башкача айтканда, клетка жаңы бөлүнүп, кийинки бөлүнгөнгө чейинки аралык убакыт бул интерфаза деп аталат. Демек, ошол 12-18 саатка созулат экен. Демек, клетканын бөлүнбөй тургандагы убактысы 18 саатка созулат экен. Эгерде мындай карайбыз. Эгер бир клетка 18 саатка чейин бөлүнбөсө, демек ал бөлүнүүгө даярданып аткан дагысы. Демек, 18 саат бою клетка бөлүнүүгө даярданат экен дагы, 2 саатта бөлүнүп бүтөт экен. Ошондо, демек, бир клетканын пайда болушуна 20 саат убакыт кетет экен. Бир клетканын бөлүнүшүнө башкача айтканда 20 саат убакыт кетет экен. Эми бул ар кайсы органдарда ар кандайча болот да. Кээде мындан азыраак, кээде мындан дагы еще узунураак болуп калышы мүмкүн экен. Ошондо муну мисал катары бир клетканы ошо бөлүнүшү канча убакытты аларын ойлонуп эстеп калышыңар керек да. Эгерде жеке биз менен жалпы республикалык тестке даярданам десеңиздер, анда WhatsApp группага катталсаңыздар болот. Биздин WhatsApp номер 0501 10 50 30.